Bir padişah tuş göröt. Düşünde anın tişleri birinin артынан biri düşüp oturup takır kalbay kılat. Çoçup oygonup akılmandарын çakırat. Alardan biri gelip padişahın tüşünü uqqandan keyin "Padişah, men sizge kaygılуу kabar uгузууга majburmun. Siz jakın tuğandarыңызды birinin артынан birin jogotosuz. Düşüңүздүн jandырмагы ушундай болуp жатат" дейт. Ачууланган падишah аны зынданга салдырат да экинчи акылманын чакыртат. Ал да падишанын түшүн кунт коюп уккандан кийин "Улуу урматтуум, мен сизге сүйүнүчтүү кабар айтам. Сиз тукумуңуздагы эң узак жашаган адам болосуз" дейт. Падишах кубанганынан ал акылманына баалуу белектерди берип узатат. Падишанын сарайындагылар буга таң калып, андан "Экөөң тең падишага бир эле нерсени айттыңар. А эмне үчүн бириңерди зынданга салдырды да бириңерге баалуу белек берди" деп сурашат. Анда тигил акылман адам "Туура, экөөбүз тең бир эле нерсени айттык. Бирок кеп эмнени айтканда эмес, аны кантип айтуу керектиги экендигинде. Мына ошол нерсе маанилүү" деп жооп берип, эшикти көздөй жөнөйт.